Мен Абдрахматова Атыр Болотбековна, омбудсмендин акыйкатчынын кызматына киришип жатып, Жогорку кеңеш акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирди. Аны кызматтан алууну Ата журт Кыргызстан фракциясы сунуштап, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети колдогон. Ал эми бүгүн жалпы жыйында Абдрахматованы жумуштан бошотуу сунушуна 50 депутат макул, 5 каршы добушун берди. Акыйкатчыны мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотуу чечимине бир нече жүйөлүү себептер бар экендиги түшүндүрүлдү. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасына жана тиешелүү тармактык комитетине жөнөтүлсүн. Макул 50, каршы 5, бар 55, катталды 79. Токтом долбоору кабыл алынды. Мындан сырткары жыйында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-окууда каралып кабыл алынды. Мыйзам долбоору өлкөнүн конституциялык сотунун 2022 жылдын 21 сентябрындагы чечимин аткаруу максатында иштелип чыккан. Тагыраагы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгүнүн ченемдик жобосун, Конституциянын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнө шайкеш келтирүү максатталган. Мыйзам долбоору 3-окуудан кабыл алынды. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 1-окууда каралды. Анда сатып алуулар жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү жана алардын методдорун колдонуу шарттарын оптималдаштыруу зарылчылыгынан улам иштелип чыгып, ошондой эле тендер түшүнүгүн камтыган бир катар мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталды. Талкуу маалында депутаттар тендерге байланышкан бир топ жагдайларды көтөрүп чыгышты. Билим берүү тармагына ушуну жоюп эле койсо эмне болот менин сунушум? Себеби китеп алууда билесиздер, мунун сапатына, маанисине, ошол мындай бир качествосуна карап албаса, эртеңки күнү ошол китептин кандай арзанына карап алганда бул кандай сапаттагы китептер менен камсыз болуп калышы мүмкүн. Орто мектептердин окуу куралдары китептерин биз бул мыйзамдын алкагынан чыгарып атабыз. Сиз айткан сунуш бул жерде камтылган. Сиз айткандай туура, эгерде мурунку процедура менен кете турган болсок, Кыргызстандын кайсы булуң бурчунан келип катышса, ошол берген шарттарына жараша утуп алышы мүмкүн эле. Бүгүнкү күндө ошол сатып алуучу мектеп, райондук билим берүү ишканалары мисалы үчүн өздөрү ошол приоритетти, сиз айткан приоритеттерди коюп, сапаттуу, свежий, жаңы тамак келе тургандай шарттар түзүп, ошо жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн сатып алууга шарт түзүлүп атат. Андан тышкары эл өкүлү Русланбек Жакышев тендерлердеги коррупция маселесин козгоп, мамлекеттик сатып алуулардагы талаптардын кемчиликтери тууралуу сөз кылды. Анын ичинде эң арзан товарга же кызматка артыкчылык берүү талабы анын сапатына терс таасирин тийгизерин белгилейт. Биздин баягы канча жылдан бери мамлекетти тоногондор бүт ошо тендердеги мамлекеттер болуп жүрдү да. Алан биз каякта бир кайрылага келип алып бир 100 000 сом, 200 000 сом ушер отуруп алып мыйзамга алып атабыз. Чоң-чоң мыйзамдарды алып келбейсиздер, мына майдаланбай. Сиз айткан сунуш абдан туура, бүгүнкү күндө аткарылып атат. Мындан ары дагы эгер ал жагынан мына азыр депутатыбыз дагы айтып кетти, ушул жагынан сиздер менен чогуу сунуштар болсо, биз дагы мыйзам долбоорун киргизгенге даярбыз. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда кооператив компанияларына алданып калган элдин саны көбөйүп, нааразычылык акциялары уланып келүүдө. Бул жолу Юстиция министрлиги кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун баяндады. Маалым болгондой, учурда өлкө боюнча 22 кооперативге кылмыш иши козголгон, жалпы 1,5 миллиард сомго чукул зыян келтирилген. Мыйзам долбоорун жазууда алардын сунуштарын, мамлекеттик органдардын сунуштарын жана жабыркаган жарандардын сунуштарын эске алуу менен ушул мыйзам долбоору жазылып чыкты. Бул мыйзам долбоору кооперативдер жөнүндө мыйзамына киргизилип атат. Бул жерде биринчи беренеде турак жайды кооперативин түзүүдө бул турак жайга гана байланышкан, аларды мындай куруу жана аларды сатып алууга негизделет. Долбоорду талкуулоо учурунда каржы пирамидасы менен алектенген кооперативдерге карата 2576 кылмыш иши козголгону, жалпы чыгым 1 миллиард 300 миллион сомдун тегерегинде болгону маалымдалды. Ал эми Кыргызстанда жалпы 6,5 миңдей кооператив, анын ичинен 162си туракчы кооперативдери бар. Талкуунун жыйынтыгы менен мыйзам долбооруна добуш берилип, кабыл алынды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелалуулу, регион, Бишкек.